Jönököy eli ayımın, bilesiyer, uyda oturgan 4 mayda balası var ayımın. Mana bu жерге dagы men 1,5 жаш kızım menen kelgenmin. Oşonda eli bu biznesde Jönököy biznes ayım emesmin. Uyda Jönököy ayım bolsam dagы biznesde Jönököy emesmin. Allahga behisob şükürler bolsun. Men azırkı учурда бриллиантовый статусындамын. Көрүп турганыңыздардай эле. Men 4 balanın apası bolup, uyda oturup, telefon menen iштеп, ушундай ийгиликтерге жеткенмин. Meni эч жакка бетими дагы көрсөткөн эмесмин да. Эми ушул бизнеске келип, бриллиант болгондон кийин мен уже эфирге чыгышты баштадым. Meni жолдошум эч каякка сүрөтүмү дагы, өзүмү дагы чыгарышка ынаган эмес. Бул жерде барбы силерде дагы жолдош каршы, өзүнү көрсөткөн ынабай тургандар барбы? Аны дагы чечсе болот экен. Силер өзүңөргө ишенип, максатыңар жолунда катуура болуп, силер далилдеп койсоңор ушул бизнесте канчалык жакшылыктар бардыгын, биздин айлана чөйрөдө эч кандай бизге жаман инсандар жоктугун далилдеп койсоңор, ошондо силер жеңет экенсиңер. Mana azır men bardıq жерlerге өзү коёт. Даже Instagram'ga men өзүмү чыгарбай элем, уже мага рухсат берди. Менин айлана чөйрөмдөгү бардық инсандарды мени жолдошум мендан жакшы тааный баштады да. Мени колдоп, кубалттап, азыр ушул жерде жүрөт, менин кызым карап. Менин жашоюм мурда мындай эмес эле да. Мен даже деңизде морени көрген эмесмин. Россияга барып келип жүрүп 3 балалуу болгонмун. Мени ошол Россияда жашап турган учурларда мени наставнигим, кошунам, эң жакын ортогум десем болот, досум Феруза Байоглиева ушул компанияга мени алып келген. 2 жыл почти мени унута албай, фабрикага каттай албай жүргөм. Не кылган ошондо десе, айтып койсоңуз болот келип. Мага кайра фабриктин жакшы сапаттарын көргөзгөн да. Мана мен фабрикте иштеп мындай нерсе алдым. Мына мен фабрикте иштеп мынаны баштадым. Мана мен акчам деп уже мага көрсөтүштү баштагандан кийин мен уже ишеништи баштадым фабриккечи. Мурда мен Арфлемде 4 жыл иштеп, айлык көргөн эмесмин. Ошондуктан мен сетовой бизнестерге ишенген эмес элем. Ушул Феруза эже менге айлыктарын көрсөткөн күнү жазылам дегенмин да. Болду мени каттаңыз дегенмин. Ошондо катталганымдан кийин мен тездик менен сразу директорлукты ачып койгонмун да. Директорлукты ачып, толку YouTube менен реклама чыгарып, мен иштеген кезде эч ким реклама чыгарбайт эле. Ошондо Гүлназ эже YouTube'да реклама кылса болот экенби деген менин видеоюмда YouTube'да мен өзүмө мода, өзбекче көйлөктөрдүн модасын чыгарат элем да. Instagram ушул жерлерден сүрөттөрүн тартып, мода кылып видео чыгарат элем. Ошону тагиге объявление кылып чыгарып койгонмун. Үйдө отурган жөнөкөй кожокейлерди мен ишке алам деп жазсам, bir күндө 150-200 адам жазат эле да магачы. Ал кезде эч ким фабрикти билген эмес экен. Биз успет этпегенбиз да, аларды каттап успет этпегенбиз. Ошондон кийин уже мен сразу көтөрүлүп, азыркы учурда 5 мамлекеттен драгоценный директорлорум бар. Алардын бардыгы рубиновый директорлор. Тажикстан, Кыргызстан, Россия, Өзбекистан, азыркы учурда уже Түркиядан дагы Кудай буйрса жакын күндөрдө чыгат, дагы чоң директорлор. Түркия жабык болсо дагы ушул Стамбулда менин директорум бар. Через Кыргызстан иштеп жүрөм. Мен силерге ошону айтып кетким келет. Бул жерде эч кандай нерсе чылтоо эмес. Адамдын өзүндө каалоо болсо, бардыгын жеңеткен. Мен жашоом мурда аддий жөнөкөй эле болгон, бирок ошол жашоомду түп тамыры менен өзгөрттүм десем жаңылышпайм. Мен азыркы кыялдарымды уже кыял кылбаган нерселеримди жашап атам да, чынын айткандачы. Мен мурда мындай нерселерди даже кыял кылганы дагы коркот элем. Азыр мен Түркияга 4 жолу келдим. Өзүңөр билгендей Вьетнамга дагы бардык. Актауда эч ким андай 3 чек албаганда мен ошо
ошол Индиреже 3 чек менен чакырганда өзүбүз дагы шок болгонбуз да ошону көрүпчү. Ошондо ham серебро, золото, рубин 3 драгоценный чекти мен 8 айда жаап койгонмун да, драгоценный. 25 жылдык болгондо Фабеликке бизи журналдарга сүрөттөрүбүз чыкканда мен Гүлназ эже айтат эле, сен Мариямды кумир кылсаң, Мариям жолукта жүрөт, өзүнү көрсөтөт, жолдош менен бар жок жерге барат деген да. Ошондо мен Мариямды кыялданып роса жакшы көрүп жүргөн кезимде Мариям Умарова менен ошол журналда бир бетинде чыкканбыз да. Бул жерде кыялыма албатта амалга ашар экен да. Мен ушуларга 100% ишенгенмин. Har bitta og'zingizdan chiqqan so'z 100% amalga oshar ekan. Hozir mana Allohning izni bilan Istanbul sayohatida turibmiz, musofirmiz, temboyli yomg'irlar yog'yapti. Bugun juda ham chiroyli masjidga bordi. Turkiyani Istanbulda eng katta masjidiga bordik. Yomg'ir yog'ayotgan, rahmat yog'yapti-da, Allohning rahmati yog'ib turgan shunday zo'r paytda juda ham chiroyli ibodatlar qilib, duolar qilib